Биз азыр Бишкектеги жаңыланган цирктин жанында турабыз. Эсиңизде болсо, бул имарат 1976 жылы тагыраагы мындан жарым кылым мурда салынып колдонууга берилген болчу. Андан бери бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Акыркы убактарда ичи дагы, сырты дагы өтө начар абалга кептелгендиктен былтыр президент Садыр Жапаров дал ушул имаратты оңдоо боюнча тапшырма берген. Полностью подвалдан баштап чокусуна чейин жасаталы деп жиберген. Эми цирк кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, бүгүнкү күндө ачылуу алдында турат. Биз сиздерге дал ушул цирктин оңдолгондон кийинки, жаңылангандан кийинки азыркы абалын жана канчалык деңгээлде өзгөргөнүн көргөзүп беребиз. Имаратка киргенде эле биз дал ушундай турникеттерди кездештиребиз. Бул аркылуу цирктин кызматкерлери, артисттер Face ID менен өтүшөт. Ал эми циркке келген көрүүчүлөр электрондук QR код аркылуу киришет экен. Бул дегендик имараттын ичиндеги бардык ачык айкындуулукту камсыздайт жана бардык төлөмдөр автоматташтырылганынан кабар берет. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, дал ушул жаңыланган цирктин холунан тарта ушул аренасы бүт бары жаңыланган. Мына отургучтар дагы алмаштырылып, заманбап шартка ылайыктуу көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу отургучтар орнотулду. Ушул жерден мен азыр бир мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн бир жакшы шартты айткым келип турат. Жүрүңүздөр. Дал ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн, жарандар үчүн биринчи катардагы орундуктар абдан ыңгайлаштырылган. Мына бул орундуктарды деген ордунан жылдырып, коляскачан балдар келсе, көрүүчүлөр келсе, бул орундукту алып аны коюп койгонго ушундай шарттар дагы түзүлгөн. Цирктин ичиндеги эң маанилүү учур бул артисттер үчүн манеж болуп саналат. Дал ушул манеждагы алмаштырылып, оңдолуп, эл аралык стандартка туура келгендей кылып жасалыптыр. Эми бул цирктин артисттери, кызматкерлери дал ушул жерден көрүүчүлөргө өзлөрүнүн шоу программаларын тартуулап турушат. Ал эми имараттагы өзгөрүүлөр жасалгасы тууралуу мамлекеттик цирктин директору Светлана Ашырова кенен айтып берди. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта атайын дизайнерлер иштеп, ушундай жакшынакай бир дизайнды жасашты. Мынакей мисалы могу колонналар илгери мындай кандай десем бир ыйлап турган колоннадай көрүнчү да. Бүгүнкү күндө мынакей бул таштар коюлду. Бул натуральный таш. Кээ бирлер айтып жатат пластмасса деп, бул ал чындык эмес, чындыкка жатпайт. Ошону менен бирге биздин мынакей гардеробная дагы жаңыланды. Бул жака биздин көрүүчүлөр илгери келгенде баягы кийимдерин бербей ошо кийим менен барып отурушчу, анткени суук болчу, абдан суук болчу. Эшикте кандай суук градус болуп турса, бул жакта да дал өзү ушундай болуп турчу. Бирок бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр сезип турасыздар, бул жакта угулуп турат. Мынакей вентиляционный шахтадан жылуу мындай шамал чыгып турат да. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик циркинин ичинде 100 эмес 1000% бүт бары алмаштырылды, жаңыланды. Бүгүнкү күндө биздин вентиляционный шахта, вентиляционная система, отопление, асма шамдары, бүт жана соединительный электроэнергиясы да бүт бары жаңыланды. Мынакей сиздер көрүп турасыздар, мына могул эшиктер дагы илгери биякта бизде бир куураган бир темирден жасалган бир эшиктер болчу да, кыйшайган, мына колдору да жок, ручкасы жок. Бүгүнкү күндө мынакей момундай эшиктер дагы пайда болду бизде. Бул атайын стилистический дизайн болду. Мынакей бул жактарына да көңүл бурсаңыздар, ушунун баары атайын иштелип чыкты Кыргыз мамлекеттик цирки үчүн. Буга чейин биздин артисттер бири-бири менен мындай
кандайча мындайча айтканда грим комнатаңа кийинип алайынчы деп суранчу. Азыр андай болбойт. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей мындай дисплейлер да коюлду. Бул жактан толук түрдө манеж көрүнүп турат. Анан кийин баягы музыка дагы чыгып турат. Эми бул жакта отурган артист мисалы манежди көрөт, телевизордон көрүп эле түшүнөт. Менин номерим жакындап калыптыр деп, анан ушу жылуу грим комнатадан чыгып, өзү расчет алат убагын, манежге чейин басып барып, өзү чыкканга жетишип калат. Илгери мындай мисалы экран эмес, дисплей эмес, элементарный терезелер мындай бүт баары жарык талкаланган сынык болчу да. Анан мына эмнени көрсөңүздөр бүт баары жаңыланды бул жакта. Азыр биз аттарды кое турган жайга келдик. Бул ушул жак менен тааныштырып өтсөңүз. Келиңиздер. Биздин жаныбарлар туруучу жайга кош келдиңиздер. Эгерде эсиңиздерде болсо, мен 2,5 жыл мурун ушул жакты тартып, аябай мындай ичим күйгөн да. Эмне үчүн биздин ушул жаныбарлар биздин аттар ушундай жаман жерде туруш керек депчи. Анан мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай берки сүрөттө стендте турат. Бул решеткалар жок болчу да, ал кезде баягы талкаланган сынык, бир ажыраган бири-биринен. Анан ушул жерде аттардын баштары чыгып турчу. Ачкада болуп турушчу. Анан особенно биздин төөлөр да. Төөлөр самакка жетпей. Анан кийин азыр болсо мынакей мындай эшиктер орнотулду. Бунун баары жаңы. Анан биякта дагы дизайнерлер баягы жаныбарлар турган жер свежесть болуп көрүнсүн деп ойлонуп, анан кийин ушундай мынакей жашнакай цветке боеп берди. Полдордун баары эпоксидный смола куюлган. Бул жерден мисалы душ кылса да болот жаныбарларды. Мисалы биздин аттар иштеп келгенден кийин тердешет. Анан биздин аттарда эркек да болушат, сууга түшкөндү да жакшы көрүшөт. Анан кийин мынакей бул жакта жаңы душ дагы орнотулду. Илгери бул нерсе каралбаган болчу да. Биз аттар чыкса сыртка чыгарып, кышында элестеткөр эле, кышында атты муздак сууга жуучу, ысык сууда жок болчу да. Анан аттар мисалы кышы бою, жайы бою жөтөлүп ооруп чыкчу кадимкидей. Ошентип бир учурда артисттердин иштөөсүнө ичиндеги жаныбарларды кармоого тиешелүү шарттар болбой оор абалда турган бул имарат жаңыланып, эми жаңы тарыхын баштаганы турат. Бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда мамлекеттик мекеме расмий түрдө ачылып, көрүүчүлөргө эшигин ачты. 2016 жылы ызычуу болуп жатып, маданияттын өнүгүүсүнө деп 30 миллион сом кошумча бөлүнгөн. Ошол күндөрү төбөбүз көккө жетип, абдан кубандык эле. Бүгүн биз ал күндөрдү жылмаюу менен эстеп отурабыз. Ал эми мен кечирим сурайм, акылбек Садыр Нуркожоевич, сиздерден тилигип да калышым мүмкүн. Мен алдын ала бирок сүйүнчүлөгүм келип жатат. Ошол 16 жылы 30 миллион бөлүнсө сүйүнүп турганыбыз, ал эми быйылкы 25 жылы кошумча маданиятты өнүктүрүүгө деп 3 миллиард сом бөлүнгөнү турат. Дал ушул цирк азыркы тапта көрүүчүлөр үчүн расмий түрдө ачылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовдун сөзүнөн кийин цирк жана кызматкерлери, артисттер азыркы тапта көрүүчүлөр үчүн, маданият кызматкерлери үчүн өздөрүнүн шоу программасын тартуулап жаткан кезде. Дал ушул цирктин жаңыланганы боюнча биз бүгүнкү келген коноктордон, көрүүчүлөрдөн негизи эле алардын көңүлүнө кандай толду экен биз сурамжылоо кылып көрүүнү чечтик. Саламатсызбы? Биз кабар агенттигинен ушул цирктин жаңылануусу боюнча көз карашыңыз, оюңуз кандай? Сизге жактыбы бул цирк? Оңдолгондон кийинки абалы? Жакпайт деп айткан бул чоң күнөө болот болуш керек. Албетте жакты. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич бүт маданият
чөйрөдө абдан чоң эмгектерди кылып атат. Аны эч качан айта албайбыз. Ошол эле азыр эле сүйлөшүп отурду эле Орус драма театры, Кыргыз драма театры, жакында Чүй театр дагы кирет деп атабыз. Бул биздин элибиздин бир чоң сыймыгы да. Өтө сүйүндүрүп атат. Бар орду менен ушунчалык отургучтардан баштап, кире беришинен баштап, манеждерине чейин жарыктандыруунун баары тетиякта мен атканалардан өйдө пилдер, жаныбарларды кое турган жерлердин баарын көрүп чыктым. Атайын барыпчы баары орду менен жасалыптыр. Бүт шарттар түзүлүп бериптир да, ошо жаныбарлардан өйдө шарттар түзүлүп бериптир. Ушундай жаңылануулар болуп турса деп дагы театрларга зданиялар курулса, башка дагы театрлар бар. Ошолорго зданиясы жок жүрүшөт. Ушундай зданиялар менен камсыз болсо, мындан да жакшы болот эле. Абдан жакшы өзгөрүптүр. Рахмат ушул куруп аткан жетекчилерине. Бир дагы бир жолу менин балам да циркте иштейт. Азыр Кытайда жүрүшөт гастролдо. Анан ушул нерсени тартып алып, ошолорго да жиберип атабыз. Жаңы келгенде жаңы мекемеңерге киресиңер. Шылып ак жолтой жакшы, аренадан жакшы нерселерди жасап жүрүлөрүн каалайм. Өзгөрүү аябай чоң, аябай жакшы болуптур, жакшы ремонт болуптур. Современный болуп, бүт немелери жаңыланыптыр, отургучтары, сценалары. Циркте канча артист бар, канча кызматкер эмгектенет азыр? Биздин штаттык расписание боюнча 124 киши. Анан мындан сырткары бизде таланттуу баягы биздин артисттерибиз бар, стажерлор арасында. Анан ошол стажерлорго дагы биздин артисттерге дагы негизи Кыргыз мамлекеттик циркинин жалпы жамааты үчүн бүгүнкү күндө айтып кеткендей 100 эмес 1000% өтө жакшы шарттар пайда болду. Эми биз бир гана иштешибиз керек. Анан ошону менен бирге зиректей таза, жакшы өзүбүздүн иштеген жерибизге, бири-бирибизге жакшы мамиле жасасак, мен 1000% ишенем, биз Кыргыз мамлекеттик циркинин искусствосын биз алдыга сүйрөп кете алабыз.